Соңку бир канча күндөн бери массалык маалымат каражаттарында үй-бүлөлүк зомбулуктун күч алгандыгы, ажырашуулардын азайбай аткандыгы же артып бараткандыгы, ошол эле учурда күйөөсүнүн аялына күч колдонгондугу, ага зөөкүрлүк кылгандыгы бир мааниде артып бараткандыгы, ушулардын көбөйүп бараткандыгы тууралуу жаңылыктарды көп окуучу болдук. Бул тууралуу мен бир аз ой пикирим билдирип коеюн дедим. Үй-бүлө мамлекет үчүн аябай маанилүү бир институт, балким үй-бүлөнүн өзүнө кичинекей бир мамлекет деп атап койгонго деле болот. Андыктан алардын ортосундагы мамиле күч колдонууга, шарт кошууга, коркутуп үркүтүүгө эмес, эки тараптуу түшүнүшүүгө, гармонияга негизделиши керек. Мамлекетте деле жарандарына күч колдонсо, кандайдыр бир мыйзамдар менен, кандайдыр бир жазаларды күчөтүп, анан коркутуп кармап турса, мамлекет менен жарандардын ортосундагы мамиле канчалык жасалма, суз, ичи калтырак, сырты жалтырак болгондой эле үй-бүлөдө деле эгер бири-бирине күч колдонуп, же бири-бирин мыйзам менен коркутуп, же бири-бирине кандайдыр бир башка шарттарды кошуп мамилени түптөп кетебиз деген түшүнүккө мен кошулбайт элем. Бул менен эркектер жазаланбасын деген ойду айтайын деген жокмун. Ким күч колдонсо, аялына зыян берсе, ага зөөкүрдүк кылса, аны ыйлатса, албетте алар жазалансын, мыйзам чегинде кайсы жаза туура келсе, ал жазасын алыш керек. Бирок бул ошол жазалоону күчтөндүрүү менен, чара көрүүнү күчтөндүрүү менен үй-бүлөлүк мамилени түптөп аялга болгон же балдарына болгон зомбулукту азайтып кетебиз деген түшүнүккө мен кошулбайт элем. Мамлекет катары бул кандайдыр бир профилактикалык бир чара болушу мүмкүн. Убактылуу, балким кармап тура турган же азайтып тура турган. Бирок түпкүрүндө үй-бүлөлүк зомбулуктун түпкүрүндө билимсиздик жатат. Мамлекет чындап эле үй-бүлөлүк зордук зомбулукту азайталы, жакшы, күчтүү үй-бүлөлөр менен биз көтөрүлөлү, өнүгөлү деген ниети болсо, анда жубайлардын билим деңгээлин көтөрө турган кандайдыр бир программа иштелип чыгыш керек. Бул боюнча мен билгенде, менин маалым болгон боюнча жакшы, алгылыктуу, купулга толгон бир кадам таштала элек. Эгер азыр жазаларды күчтөндүрүп, эркекти коркутуп, опузалап, мындайча айтканда, ошонте турган болсо, бул жолкусунда эмне болот? Менин жеке баамымда аялга дагы эле зөөкүрдүк кыла турган, зомбулук кыла турган эркектер зомбулукту көргөзөт, зөөкүрлүктү кылат. Бул жолкусунда милицияга барып кайрылбаш үчүн аялына дагы көбүрөөк зомбулук кылат, дагы көбүрөөк чектөө кылат, дагы катуураак мамиле кылышы мүмкүн. Себеби ошол эле эркектер, ошол эле аялдар жөнүндө сөз кылып атабыз. Билимсиздиктен келип чыгат булардын эң түпкүрүндөгү себеби. Андыктан алардын билим деңгээлин көтөрмөйүнчө, аларга үй-бүлө деген эмне? Үй-бүлө курганга биз даярбызбы? Биологиялык жактан эркектин бир-эки жери өзгөрүп, аялдын бир-эки жери жетилгенде эле силер даяр болуп калыпсыңар деп үйлөндүрүү иштин канчалык кооптуу экендигин. Үй-бүлө деген кандай баалуу нерсе, өзгөчө. Бала туулганда жаңы үй-бүлөнүн мүчөсү пайда болгонго ага карата кандай даярдыктарды көрүш керек, кандай даярдыктарга алдын ала үй-бүлө кура электе ээ болуш керек. Буларды түшүндүрүп, жеткиликтүү, сиңимдүү бир программа иштеп чыгып, аларга окутуп түшүндүрмөйүнчө, бул маселелер толугу менен же жок эле дегенде купулга толоорлук, алгылыктуу бир деңгээлде чечилет деп ойлобойм. Бул жерде дароо белгилеп кетчү нерсе, бул жерде билимсиз, аң сезимсиз, башкача айтканда үй-бүлөнүн ыдыроосуна, зомбулуктун күчөөсүнө себеп болгон бир гана эркектердин билимсиздиги, аң сезимсиздиги эмес, аялдар дагы. Өзүбүздү өзүбүз алдаштын кереги жок. Категориялык жалпылоо дайыма ката. Башкача айтканда эркек зөөкүр, кара күч колдонот, ал эми аял боорукер деген кандайдыр бир-эки кишиден жолго чыгып эле бардык жалпы бир өкүм берүү туура эмес. Кече жакында жаңылбасам, Мыктыбек Арстанбектин бир видеосу тарады. Ал жерде ошол аялдын табиятын кандайдыр бир мындай шүгүр кылбаган, эркектин мээсин жей берген, канча жакшылыгы турса аны көрбөй бир жамандыгын көрсө ошону бетке тута берген бир киши катары чагылдыргысы келип атат. Мен буга кошулбайт элем. Бул категориялык жалпылоо, бул логика илиминде ката болуп эсептелет.
Биз педагогикалык, психологиялык изилдөөлөрдүн, билимдин жетишкендиктери менен толук кандуу балдардын тарбияланып чыгышын, бул катмардын калыңдашын мындай портретти али биз көрө элекпиз деп ойлойм. Анан биз өзүбүз көргөн аял катмары, өзүбүз көргөн эркек катмарынан жолго чыгып туруп мындай жалпап койсок туура эмес болуп калат. Бул коомдук эки тараптуу түшүнүшүүнүн дагы мындай начарлашына, ушундай бир эки тараптуу туура эмес түшүнүп калып бири-бирине болгон кордук көрсөтүп үстөндүк кылуу аракети сыяктуу нерселердин улана беришине себеп болот. Негизи туура тарбияланса, туура тарбия көрсө, сопсонун эркектер дагы пайда болот, сопсонун кыз келиндер дагы пайда болот. Бир гана мисал берип кире турган болсом, мен бүгүнгө чейин бир канча макала калемге алдым, балким окугандар бардыр. Видеонун түбүндө балким ссылкасын бөлүшүп кетем. Психология илиминде over socialized person, башкача айтканда ашыкча социалдашкан киши деген бир термин бар. Бул кишилер өзүнүн жеке жашоосундагы принциптерин, баалуулуктарын, максат, мүддөөлөрүн, жакшы көргөн жана жаман көргөн нерселерин жеке өзүнүн кишилигинин, өзүнүн ой жүгүртүүсүнүн, өзүнүн каалоолорунун алкагында эмес, башка бирөөлөрдүн айтуусу менен, башка бирөөлөрдүн үндөөсү менен же өзү эле көрүп башка бирөөлөрдүн таасирлөө менен түзгөн кишилер. Мисалы биздин үй-бүлөлөрдүн ыдырашынын, үй-бүлөлүк зомбулуктун аябай көбөйүшүнүн эң негизги себеби ушул деп ойлойм. Анткени бизде макал бар: кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп. Муну балким эркекке деле айтып койсо болот. Сүйлөшүп, экөө бири-бири менен жолугуп турмуш курабыз деп жүргөндө, мисалы жаштар бири-бирине аябай сылык, ийкемдүү, кичипейил, анан эле үйлөнгөндөн кийин бир канча ай өткөндөн кийин экөө бири-бирин жакшы тааный албай калгандыгын айтып чыгат. Мунун негизги себеби эмне? Негизги себеби ошол ашыкча социалдашкан кишилер биздин коомчулуктун көпчүлүк өтө басымдуу бөлүгүн түзөт. Андыктан турмуш кура электеги кишинин баалуулуктары, принциптери, дүйнөгө болгон көз карашы кызга жаккан, же болбосо кыздын бул жактан кызды караганда балага жаккан. Ал эми турмуш кургандан кийин атасы, апасы, кайненеси, кайнатасы, достору, айлана чөйрөсү, өзү көргөн кандайдыр бир кинодон же рекламадан көргөн же кандайдыр бир артист болушу мүмкүн, булардан таасирленип туруп, өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашы, маани берген принциптери, приоритеттүү өзүнүн карманган жолдору өзгөрүп кетет дагы. Бири-бирине жакшы тааный албай калыппыз. Бул өзгөрүп кетти, өтө кыска убакытта өзгөрүп кетти, мен муну мынтип ойлободум эле деп туруп, же ажырашат, же ошондон конфликт башталат.